Борбор калабыбыздын четинде жайгашкан Мариам мебель өндүрүүчү жайына келдик. Бүгүн бул жака кирип, дал ушул фабриканын жетекчиси десек дагы болот, Канат байке менен кененирээк дал ушул мебелдердин кандай, бул жолду кандай баштады, айтор баарын кененирээк билип берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келиңиздер. Конокко келдиңиздер. Ооба, бүгүн дал ушул көрүүчүлөр менен чогуу биргеликте. Негизи жана дагы айтып кеттим, буга чейин мен таптакыр ушундай бир өндүрүүчү жерге келип көрүп бөптүрмүн. Бүгүн кененирээк бизге көрсөтүп, бул жолду кандай баштадыңыз? Айтор, ушул фабриканы түптөө үчүн канча эмгегиңиз кетти? Баарын кененирээк айтып бериңиз, Ассалам алейкум. Жалпы жамаат кош келиңиздер. Азыр эми чекесин акырынан түшүндүрүп берейин, кандай башталган келиңиздер түшүндүрүп берейин. Бияк менен да учурашкан. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Сиз да кадрга кошулуп калдыңыз, жакшы. Бул жерден босогодон баштап уктоочу жайга чейин мындайча орусча айтканда кухня, спальный гарнитур, бүт корпусной мебелге эмне тиешеси болсо ошонун баары чыгат биякта. Бул жердин корпусной мебелдин устакеси жигит. Акиф, өзүң тааныштык го Акиф? Жашыңыз канчада? Жашым 19-да. 19-дасызбы? 19-да. Бул эми кичине кыскача айта кетейин, убакытты албайм. Бул Акиф келгенде, бияка келгенде. Акиф келип, анан сен канчадасың десем 17-демин деген. 17-де болсоң анда сен жумушка албайм, болбойт. Жашың жетпейт десем, байке мен кичине мындай көрсөңүз иштегенимди деди. Анан негизи эң аябай опасный станок могул распилочный станок да. Анан бул кичине айта кетейин. Бул жерден кесилип атканда бул жак кичине безопасныйраак жак да, мындай жакшыраак, жеңил жак, коомсуз жак. Бул жер болсо эң аябай опасный жагы ушул жерден да, бул жерден кесилген жагы. Бул жерден да өзүм да колумду кесип алгам ушул станокко. Анан мен кичине иштеп көрсөтөйүн деди дагы. Анан ушул жакка өтүп, мындай болгон детальдарды кести. Анан кескенде дагы аябай тез кести. Анан мындай шкафты жазачы, шкафты десем жазады. 2 көздүү шкафты 20 мүнөттө жасап чыгарып койду. Демек өзүнүн кызыгуусу аябай мындай. Кызыгып ушул мебелге. Ушул мебелди үйрөнгөм. Ушул 4 жылдан бери иштеп келатам. Ушул Мариам мебелге келгениме 2 жыл болду. 17 жашымда келгем азыр. Жакшы, 19 жаштамын. Жаш кезимде дегениңизде ошондо сиздин кызыгууңуз баягы 13-14 жашта эле башталды эле. 14 жашымда баштагам. Бул бала келди. Жап-жаш, азыр жаш кезинде деп атпайбы, жап-жашта бул. 19 жаштагы бала аябай чоң уста бала. Мисал келтиргенде ушундай специалист чыгыш керек. 14-15 жаштан ПТУ деген бизде училищелер бар болчу. 8-9 класста алган. Ошондой бала специалист келип ушул жашка жеткенде ушундай специалист чыгат да. Бүгүнкү күндө бизде ал жок. Ошол азыр балдар келет. Акифтин жашындагы 18-19-20 жашта келип иште десең, Үйрөнөм деп келишет. Иштейм деп келет. Үйрөнөм деп, иштейм деп келет. Акча канча, зарплатасы канча деп келет, эми түшүнсө болот. Келет, эчтекени жасаганды билишпейт. Эчтекени жасаганын билбеген себеби эмнеге? Буга чейин айтып кеткен, биз күнөөлүүбүз ага. Анткени биз ошо балдарга жумуш, окуу жайды биринчи окутуп, жумушка даярдашыбыз керек да. Ал нерсе бүгүнкү күндө болбой атат. Анан биздин жаранда четке чыгып кетип, көбүнчөсү мен деле 20 жылдан ашык ошакта иштеп келгем Россияда. Бала кезден кийин анан биз келип анан эми ошончо алыс кетсек да өзүбүз өзүбүз да мекенчилбиз аябай. Ошол минустарды көрүп анан азыр биз өзүбүздүн жарандар келсин, кайтып келсин, иштесин. Биздин балдар аябай күчтүү, мына көрүп атасыздар кандай иштеп атышат. Жап-жаш болсо да кыйын аябай. Ошол менен айына канча табасыз? Баягы жасаган ишине жараша болуш керек, туптура изделине. Мисалы үчүн эми бул жерде эч кандай секрет жок. Бул комплект канча, мисалы үчүн
бул 60 000 сом деп коебуз. 60 000 сом болсо, бул жерден балдардын объем работасынан 15-20%ке чейин балдардын акчасы. Мисалы үчүн 60 000 сом болсо, 6 000 сом, 12 000 сом, где-то 10-12 000 сом балдардын акчасы. Анан калганы материал, расходный материал да. Эми бул мисалы үчүн сиздердики кичине арзан экен деп атпайсыздарбы? Биздики арзандын да мааниси бар. Анткени сиздердики арзан, тияктыкы кымбат деген кичине туура эмес. Эмнеге дегенде бул бизден бияктан алып жүктөп кетип магазинге коюп сатышат да. Магазинге коюп сатканда аякта арендасын төлөш керек. Ал жерде продавецтин акчасы, реклама көп эле, аякта расходный немеси көп да. Ошон үчүн бизде арзаныраак кичине. Анан биз баягы кичине объемго деп өзүбүздүн немеге материалга көп акча кошо албайбыз. Анткени биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда рынок көтөрө албайт аны. Анткени эми баягы жашоонун уровенине жараша кетет да. Ошо бизде кичине чынын айтканда жумуш акысы кичине эми башка мамлекеттерге караганда өтө асты, орто да. Баягы башындагыдай эмес, ортолоп калды да, жакшы эле. Ошол бул жерде эч кандай секрет жок. Ал муну мисалы үчүн Акиф муну 1 күндө жасаса болот. 5 күндө жасап, 10 күндө жасап өзүнүн ыктыяры. Ошого жараша акча алат. Ошондой бул жерде секрет жок. Андан жазалышы бул жерден станок, бул жерден жана сизге көрсөткөн станок кесилет бул жерден. Бул жерден бая чапталып чыгат. Аны да гана кыскача видео кылып көрсөтөбүз. Чапталып чыгат, анан балдар тиякта тешкилеп, неме уже сборкага даярдап атышат чогултуп. Андан кийинки цехке кирели анда. Бул ишти баштаганыңызга туура канча жыл болду? Негизи өзүм 14-жылы Кыргызстанга келип, уже калгам да, ага чейин келип кетип ошондо иштегем. 14-жылдан бери келип, 14-жылы келип бул жерге Кыргызстанга келип, частный компанияда, консалтинговый компания 1С бухгалтерияда иштегем. Ал жакта да жетек замдиректор болуп жетектеп иштегем. Ал жакта да биздин салымыбыз чоң, салымыбыз биздики ошол бухгалтерия жагында. Анткени баягы илгери бухгалтериянын баарын кагаз түрүндө эмес беле. Азыр бүгүнкү күндө Минфин отчетности цифровой менен алат да, баягы кагаз эмес. Анан ошол фирманы жетектеп 1С ошол программаны биз өзүбүз окутуп, установка кылып, балдарыбыз обучение кылып, сертификат выдавать этип, 14-төн 17-жылга чейин ошол жерде иштедим. 17-ден кийин ошондо где-то 1 жыл, 19 кызым, бул Мариям деген аты эмнеден коюлуп калган, бул кызымдын атынан коюлган да. Кызым ошо 8-ден 9-га кетти. Ошондо уже 9-жыл болуп атыпты. Демек тун кызыңыздын атынан коюлган. Ооба, ошо кызымдын атынан коюлган да. Эмне себептен айтып калдыңыз, баягы бухгалтер болуп иштеп жүрүп, анан кийин бул эмеге кеттиңиз? Же бала кезиңизден баягы Жок, ал жерде башында аябай жакшы болду. Баягы ар бир нерсени жаңы баштаганда внедрение болуп, адамдар өзү специалисттер уже самостоятельно иштеп калышты. Баягы биз мындай востребованный деле болбой калдык да. Спад болду. Спад болгон бизге мамлекетибизге жакшы болду, анткени өзүлөр иштеп атат да. Өзүлөр иштеп самостоятельно иштегенге байланыштуу биз акча немеси да түшүп калды. Заработная плата мындайча айтканда. Анан ойлонуп Россияда билесиздер, биз кичине акча бияктан өйдөрөөк таап келчүбүз. Анан ошого барып эле жашоо турмуш акчага такалат да. Акчага такалып эмне кылсак деп эле анан ошол бизнеске өтүп кеттик. Бизнеске өтүп, анан ушул фирманы ачып, ошол менен иштеп баштадык. Кыскасы ошол акчага келип такалды да. Башы кыйын болду? Башы аябай кыйын болду. Башы кыйын болуп, аябай ар бир нерсенин бул азыр мындан кийинки цехке барып эң баш башталган жерди көрсөтөм. Башы аябай кыйын болду, уктабай өткөн күндөр болду. Эми ак менет менен, чын менет менен табам деген иш негизи эле жеңил келбейт, билесиздер. Бул оор.
Анын үстүнө дагы бүт мындай специалисттерди алып алып сразу баштаган эмесмин. Өзүм жалгыз иштеп баштагам. Бүт өзүм жазачымын. Ошо башында өзүм жазап, тем более өзүм уста эмесмин. Устачылыгым деле жок болчу. Анан ошол эма жигитке 70 өнөр аздыклап дегендей мейли деп анан баары Алланын колунда деп анан аракет кылып баштап Кудайым буйрса болуп кетти баары. Эң алгачкы баягы заказыңызды эмне жасап бердиңиз? Матрас жасап бердим. Аны көрсөтөм матрасты. Анан бул жер болсо, бул жерди айтып кетейин. Бул жер болсо мягкий мебелдин каркасын чыгарат. Бул жерден каркас даяр болот. Бул жерден кесилип, бул жерден даяр болуп, анан кандай жазылат, неме жазылат. Бул кишиден өзүңүздөр сурасаңыздар болот. Байке, сиздин бул жакта иштегениңизге канча убакыт болду? Негизи устачылык менен канча убакыттан бери? 4 жылдан бери. Анан бул жерде бул жазалып атканын көрөлү. Жазалып аткан процесс болуп атат азыр. Кандай жазалып атат? Бул Сапар мырза жазып атат, уста. Бунун жазалышы. Биякта готовый чыгып атканы мына. Бияктан көрсөңүздөр болот, оң жакта жөлөнүп турат. Уже готовый. Ушу гостиницага деп. Мунун жазалышы биякта необычный заказ кылган, биякта включательдер менен депчи. Азыр эңгичке алып кетип калды окшойт. Биядан келип тартып алсаң, мындай моякта включательдер турат да. Мен бул жерде балдар жазап атат. Булардын жазалышы азыр кымык каркас готовый, мисалы үчүн оны көрсөтүп коелу. Мунун баарын ошо атайын немелер көрсүн деп атабыз да, биздин кардар бар. Бул момундай жыгачтар менен токулат. Анан момундай МДФ менен же болбосо фанера менен обшивать этилет. Обшивать этилгенден кийин анан кээ айтып атат го, эми ар кандай болуп калат интернетте. Мунун ичине ар кайсыны тыгып салат, анан тигиндей мындай депчи. Анан андай случайларды деле укканбыз, бирок эми азыркы күндө андай деле болбойт го дейм. Албай материал жоктуктан байланыштуу кылса керек убагында. Бирок азыркы күндө бүт эле мебелдин цех ушундай эле сапаттуу жасайт. Ошондой жазалыш каркасын көрсөтөйүн да атайын. Анан бул жерден ошондой каркасы жазалат. Ушул жерде бычылып, анан бияктан эжеке тигет. Негизи биздин өзүбүздүн максат ошо чоңойтуп, балдарды да окутуп, ошо балдар жана обучение деп атпайбы. Негизи ошондой деле ачканга аракет кылып атабыз, бирок биз өзүбүз бүгүнкү күндө биз ошого азыр бул акырындан келатат да ошол нерсегечи. Бул өзүбүздүн күчүбүз менен келатат, бүт баары ушул күнгө чейин. Анткени биз жерден же мамлекеттен же биз жерден дотация же болбосо мындай жардам деген немеге кайрылган жокпуз. Өзүбүз менен эле өзүбүз болуп келатабыз. Ушул негизи Мария мебелди негиздегенде деп атпайсызбы? Азыр астына түшүп көрсөтөбүз. Эң биринчи ошол жасаганда матрас жана пружина деп атам, ошондон баштап, ошондон жасалып эң основасы ошондон кеткен. Ошондон бери келип, ошол эле эми бул жерде эч кандай секрет жок. Бул жерде жаңы баштаганда 200 000 сом акча салып, ошону сарптап, анан инилерим дагы Россиядан байке акча салалы, иштейли, чоңойтуңуз, көбөйтүңүз дегенден мен айткам, бияка акча салабыз, акча салганын мааниси эмне? Эгер сен ишти алдыга жылдыра аласың, ошончо заказ болуп атабы? Заказ болгон жок. Значит, бияка акча салып кереги жок. Неге дегенде, элдин требованиясы боюнча кетиш керек да. Анан ошол матрасты жасаганда, где-то 1 жылдай жасап, түшүнө баштагандан кийин анан менден сурай башташты, немеси кайда деп. Кровать жокпу депчи. Анан бул жокпу, тигил жокпу деп атып, мунун баары ошол акындык менен кошулган нерсе да. Сурам жылоонун негизи. Туп айтып атасыз. Анан ошонтип анын үстүндө дагы мындайча айтканда, өзүңдүн аракетиң, өзүңдүн немең менен жетилген нерсе да бул.
анын көп нерсени, көп бизнес да күйүп кеткен ошондон да мисалы үчүн келет. Момундай чыгат экен, биякта соода болуп атса, значит меники деле ошондой болот да, ачат дагы иштете албай жаап коет. Элди көрүп эле. Элди турайт да, ал нерсе сага жагабы, жакпайбы, ошол дагы нерсе болот да. Мисалы үчүн бизде эми Кыргызда аябай жакшы сөздөр бар. Ар бир нерсе адамы өзүнүн жугуштуу буйругу менен болуш керек да. Ошол болобу, болбойбу, ошон үчүн акырындан баштасак туурараак болот. Ошонун баары ошентип башталып келип буюрса, ошентип улантып келе атабыз бүгүнкү күндө. Анан берки матрас жакты көрсөтөлү азыр. Эң алгач баягы иштин башталышы ушундан башталган. Ооба. Ушул жерден башталган. Ушул матрас. Бул жерде эң көп болгон устабыз ушул киши. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Жыргалбек. Жыргалбек, бул жакта иштегениңизге канча болду? Шефмен иштеп атканыбызга уже 5 жыл өттү. Бул жыкы деп коем эми, Жыргал аты. Өзүм эркелет, өзүм бир тууган инимдей эле болуп калды. Анан бул ар бир адамдын өзүнүн эмгегин билиш керек. Буга чейин дагы айтпадым, анан бул уста кеде, эмгектин баары уста кеде деп. Ушул жигит ушул сапатты карап, негизгиси ушул ар бир нерсенин сапаты го. Ушул жигит карап, мисалы үчүн ушул эле материалдын, мисалы үчүн мындай эле айтып коелу, плотносттары, немелери туура эмес болуп калат, андай болуп калат. Же болбосо пружиналар кичине жумшак болуп калат, катуу болуп калат. Ушунун баарын качествосын караган ушул киши. Астында темирлерди да бирден тизип чыгабы ошондо? Ошо бирден тизип чыгат. Ал тизген жери башка жерде, азыр ошол жерден да көрсөтөбүз. Анан ушул киши бүт матрастын основасы, азысы ушу жыкы экөөбүз иштеп баштап, ушул киши ушул жерде мастер, ушул киши сапатты карайт. Эмгеги бул кишиники зор. Анан өзү да пистолетте болгон бала. Выходной дегенди билбейт. Кыскасы эмгеги аябай чоң. Ошо атайын айттым го. Өзү дагы мындай уялчак көп, камерасы менен жакшы көрбөйт, бирок атайын түш деп атам. Түш көрүн деп. Анткени Мария мебелдин матрасын ким жасайт, основасын кандай жасалат, ушул жигит жасайт да. Анан мен дагы аябай ыраазымын, канча жылдан бери жасайт, канча иштейт. Ар бир адамдын өзүнүн баягы мисалы үчүн азыр закадам жыкы көрүнбөй калышы мүмкүн болуп калмак, ошон үчүн атайын ушу баланы тартып көрүнсүн деп атам. Кыргызстанга буюрса жакшы, мен ыраазымын. Качествосы боюнча ушул бала жооп берет. Мага да замечание кылат, туура эмес болсом, мындай алыш керектигин эми бул мастердин колу билет да. Келгенде эле кармап туруп эле айтат, муну алмаштырыңыз, мунун качествосы жаман, болбойт, жалап түшөт деп ушу контролдойт бала. Мен дагы аябай сүйдүм. Ошо качествосын караганга. Эми аны өз жакын киши, өзүңүн жакын кишиңе айтып ошондой баягы бизге жалап түшпөсүн, өнүгө өсөлү деген адам жасайт болуш керек ал нерсени. Баягы өзүңүз дагы ушул бир алгач жумушуңузду ушундан баштагандан кийин баягы кандай кыйын экендигин билгениңиз үчүн дагы эмгегин билет окшойсуз, Ар бир баланын, мисалы үчүн жанагы биз бул станок жана биз чоңойсок, жана көп бала алсак болобу деп атпайбыз, көп бала алсак болот, жакшы болот. Анын үчүн чоң станокторду коюшубуз керек да. Бул азыркы күндө жасалып аткан жумушу жыкынык аябай мындай, бул полуавтомат да, ручная работа деп айтып койсок болот. Бул аябай муторный, аябай мындай немеси машакаты көп да булнунчу. Мунун колго түйүлөт, колго жасалган ручная работа менен автоматтыкы бар да айырмасы. Ошол бүгүнкү күнгө чейин полуручная работа чыгат да могул матрастар. Ошол. 10 жыл болуп калды дедиңиз, анан баягы жумушта сөзсүз түрдө баягы көп жыл иштегенде биз сурап калабыз го, эмне кармайт сен бул жумушта депчи, башка жумуш алмаштырып, негизи эле 2-3 жылдан кийин жумуш алмаштырып турушат го, ушинтипчи тажап кеттим мен, башка жумушка барып, башка жакты дагы көрөйүн дешет го. Анан сиздин иштегениңизге 10 жылдан ашып калды деп калдыңыз, анан кийин бул тармактын эмнеси кармайт сизди? Ошону билбейм, бөлөк жумушка иштей албайбыз да. Иштей албайбыз. Бөлөккө акча иштей албайм. Только ошо жумуш. Башында башталганда сизде деле кыйын болду эле бул эмени? Башында эми Кытайларда үйрөндүм мен. Кыйын эле болду. Шаарга жаңы келген кез 5-6 Кытайдын жанында жалгызсың. Бирдеке деп сүйлөшөт, түшүнбөйсүң. Канча убакытта үйрөнүп кеттиңиз? 7-8 айда үйрөндүм окшойт. Бир эле эмесин, пружина болуп, сыткан, чогулткан деле.
Скоро 8 айда үйрөндүм. скоро салып мына объемго чыккан ошо 7-8 ай болду ошо. ошону Эмесине кеттим. ошону аябай жакшы туура айтып атасың. Балдар келип 2 күндө 3 күндө жасап чыгарам деп ойлошот да. Мында чоң уста 8 айда пружинасын эле деп атат. Анан муну основательно жасаган 1-2 жыл убакыт кетет да. Бунун жасаса болот, бирок мындай эптеп болуп калат да. Жакшы качественный жана окуу деген ошол да, балдарга молодежька окуп, үйрөтүп, азысын үйрөтүш үчүн убакыт көп кетет. Биздики балдар келет да, 1 айдын ичинде канча акча табам дейт. Анан Элек жатып айлығын сурайт. иштелик сатып. Каратта көрөт. Эртең келем дейт, ошо менен кетет, жок ошо. Ал Демек көп убакытты талап кылат. талап. Мындай караганда оңой көрүнөт. Станок менен педал менен иштейм. Оңой көрүнөт, ойлойт окшойт, бат эле үйрөнөм депчи. Бул жерде ошол биз азыр ойлонуп атканбыз, кандай кылабыз депчи. Бул эми убактылуу коюп койдук. Бул жерде темирлер жасалып атат да, ушундай каркастарчы. Момундай каркастар жасалып атат. Бул жерде ойлонуп атабыз. Же пружина чыгарабы, же темирди чыгарабыз. Пружина станок жана чоң станоктор деп атпадык беле? Ошол могул станоктор келген. Бул станоктор. Мисалы үчүн бул станоктор бир күндө 100 матраска чейин чыгара алат. А биздики полуручная деп атпайбызбы? Андан 10, эми аябай көп болсо 20 матрас чыгат да. Ошол ушуну койсокпу, же темирди же станокту башка жакка койсокпу деп ойлонуп атабыз. Негизгиси ушу темирлер ушу жерден жасалат. Темирлер ушу жерден жасалат. Чыгат. Бизде ошол кроваттын астына каркастарга мисалы үчүн могу диван чекесине жасап коюп коюпту. Могу дивандын ичине кошулуп кетет каркас. Дивандын ичине кетет. Бул эмнеге муну балдарга айтып берип аткан себеби? Азыр көрсөтүп коеюн. Мындай. Азыр могуну ушуну спикерге алып коюптук. Бул мындай болуп, азыр муну жаңы дорабатывать, бул бияна кетет да, мындай болуп спинка. Мындай болуп кетет. Мындай эле коюп көрсөтөйүн. Бул деген бул бияна кетет, ичине кетет дагы. Бул темир, мунун сапаты да жакшы болот. Ушунун сыртынан жана мягкий мебель көрдүңүзбү? Ошондой эле кылып апшыбайт этебиз. Ошонун сапаты аябай жакшы чыгат да. Сонун чыгат. Практичный да болот. Механизмдер да бул жерде эч кандай сложный эле механизмдер жок. Бул жерлерде топ-сонун эле варит этилген да. Бирок бул студенттерге эконом вариант аябай жакшы да. Сонун бышык да болот бул. Бул азыр кечип коюбузда бияк кичине неме болуп атат, мындай беспорядок. Бирок кийинки съемкада бүт баарын ордуна келтирип туруп анан тартабыз да. Бирок ушул темир дагы бар бизде. Жана матрас боюнча. Моголар экен. Матрас боюнча. Монт пружиналар даяр болот. Ушунун баары түйүлөт. Ондай түйүлөт. Анан муну кандай түйүлүп, кандай жасаганын анан видео съемка кылып көрсөтүп, станокту көрсөтөбүз да. Ошол. Бүгүнкү күндө бул эле менен чектелген жокпуз. Биз чипу станок коелу деп атабыз. Анан чипу станок койгондон кийин покрасочный цех ачыш керек. Анан бизде байкадыңар темир цех бар, лофт мебель. Ошону дагы горячий цех ачсак деп атабыз да ошол. План көп, планыбыз чоң аябай. Кудайым буйрса. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Ошол бул негизи балдар эң биринчи ошо максат ошо балдарды жана буга чейин айтып кеткендей специалист өзүбүздүн жарандар, өзүбүз мигрант болуп келгенбиз, канча жыл иштегенбиз. Балдарыбыз көп эле, жаш балдарыбыз ошол жерде тапкан акчасы бияктагыдай эле болуп калды. Мунун эми аябай эле чоң разница болчу азыр бирдей эле. Анан бул жерден мен ойлойм биз тиякта иштегенде ал жерден баягы биз кара жумушчу болуп бала кезде жумушка ала берет. Мисалы үчүн мисал келтирсек болобу, фураны деле ташыгыла дейт, ташып ошондой деле иштечүбүз. Ошондой акчасы баягы ал акча тапкан бала ал жерден баягы бизди бала болсоң кичине намыстанасың. Бияктан иштегенден уяласың. Анан ошоктон иштеп акчасына карап эле жүрчүбүз да. Анда акчасы жакшы болчу. Азыр аяктын акчасы бияктан да эми биздики Кудайга шүгүр болуп калды го. Ошон үчүн жаш балдарды өзүбүздүн балдарды алып келишибиз керек, окутушубуз керек, билим беришибиз керек.
жеке эле мындай мастер эмес, негизи эле технолог, азыр IT жагынан дагы, кыскасы өзүбүздүн балдарга көңүл бурушубуз керек да. Ошол. Анан бул балдар азыр иштеп атышат, жумуш жок деп атпайбызбы? Азыр байкасаңыздар, бул заготовкага эле даярданып атат. Заготовка Кудайым буйрса сезондо өтө сатылат деп. А кышында жумуш жок деп туруп балдардын баарын жумуш токтотуп койсоң, балдар жумушу жок калат, акчасы жок калат, анан кетип калышат. Бул негизи бул аябай Камап калбай калат. убагында кандай болсо да балдарды ишиң болуп атабы, болбой атабы, айлык менен мындай камсыз кылып туруш керек. Бул мунун маселеси аябай чоң. Дароо эле ушул сиздердин келип өзүңүздөр менен байланышып, баягы айтып атпайсызбы, сиз шаардагы мебельный салондор алып кетет деп, алардан эмес, ушул жактан алып кетсе баягы бир топ арзаныраак болот экенин дагы байкадык. Анан кийин түз келип ушул жактан алып кетсе болобу? Ооба, келип алып. Буга чейин биз жаңы көчүп келдик деп атпайсызбы? Буюрса бияка келип мына сезон башталат, келип өзүлөр анан жазалганда да көрдүңүздөр да. Азыр бияктан бияка өтүп ошол келип аткан кишилер, конокторубуз келип көрүп, кыдырып ушундай алсын деген максат менен жасалган да. Өзүнүн көзү менен баягы сапатына кепилдик алып туруп анан кийин заказ берсе болот экен, производствонун ишин кыдырып, мага мындай деп. Азыр мисалы үчүн телефондон заказ кылат, анан алгандай, булгандай деп көп сурап да. Анан келиңиз деп чакырсаң келгенде бул жерден сөзсүз заказ кылышат. Анткени бул качествосу аябай жакшы экен деп оюндагы. Же болбосо башка арзан немен материалды заказ кылып атып, бияка келгенден жок, мындан жасаңыз деп ошондой көз караш өзгөрүлөт да. Көргөндөн кийин. Качество, сапатына жараша да. Ошондой. Анда сүйүктүү көрүүчү, дал ушул жерге биз сиздердин баягы Instagram баракчаңыздардан анан телефон номериңиздерди калтырып коелу. Дал ушул Канат Байкенин өзү менен байланышып, өзүнүн баягы буйрутмаңыздарды берсеңиздер болот экен. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон берели. Ошол, Кудайым буйрса, сиздерге чоң рахмат. Сиздер да ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ушинтип өркүндөп өсүп, буга чейин айтып кеткен дүйнөлүк жүзүндөгү масштабтагы телевидение болуңуздар, ушинтип келип, өзүбүздүн жарандар деп келип, колдоп коштоп атканыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Өзүбүздүн жарандар ошол өзүбүздүн өндүрүш көтөрүлсүн, өзүбүз өнүгүп өсүп, эл байыса биз байыбыз дегендей жакшы сөз бар кыргызда. Ошо элибиз бай болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Ушундай эле бул бүгүнкү күндө аябай эле экономика туура багытта кетип баратат деп ойлойбуз, Кудайым буйрса. Ошо мамлекетибизге тынччылык, жакшылык, ошол өнүгүп өсүп, ийгилик боло берсин астыбызда. Ошол чоң рахмат, келиңиздер, күтөбүз сиздерди. Мынакей күз дагы жакындап атат. Кудайым буйрса, анан уул үйлөнтөм, келин алабыз десеңиздер, чоң скидка алабыз. Эгер тойго чакырсаңыздар,